Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Суроо жооп эфирин баштайбыз. Сиздер тараптан келген бир канча суроолорду окуп, аларга демек жооп берип турмакчымын. Сиздер кошулганыңыздарга чейин. Алгачкы суроо: кекиртек жагым ооруйт, пневмония эмеспи? Кекиртек болгону ушул жерде айтып жатасыз да, туурабы? Жок, бул пневмония эмес. Пневмония болгондо көбүнчө оору сезим боло бербейт. Башка белгилерден ал пневмония экенибизди билебиз. Бул ушул гриппке окшош болуп башталат. Бул кекиртегиңиздеги оору болсо, балким ошол тамактагы эле ооруларда танзилит болушу мүмкүн, фарингит болушу мүмкүн. Ошолорго күмөн пайда болот. Пневмония болсо эч кандай күмөн жок. Чач түшөт депсиз. Чач түшүү адатта нормада ар бир адамдын чачы күн сайын түшүп турат. Көз көрө турганчалык көп санда эмес, бирок баары бир ошол эркек аял бирдей эле чачыбыз түшүп турат. Эгерде нормадан ашыкча түшө турган болсо, анда демек текшерилип көрүш керек болуп калат. Терапевтке көрүнгөн бара бересиз, же болбосо эндокринологко барыш керек болот. Эндокринолог врач сизди байкап туруп, даттанууларыңыздын негизинде балким кандайдыр бир витаминдерге, анча-мынча гормоналдык анализдерге сизди жөнөтөт. Анан дагы айтып кое турган нерсе, чачтын эле түшүүсү бул өз алдынча оору болуп калбайт. Буга кошумча сөзсүз башка симптомдор дагы болуш керек. Ошону байкашыбыз керек. Ошонун негизинде сизге балким ТТ анализ жазылат, балким дагы башка бир канча анализдер жазылат. Бирок сизде чач эле түшүп жатып, башка эч кандай симптом жок болсо, анда менин сунушум аптекада инозитол деген бар, инозитол. Ошону алып ичип көрсөңүз болот. Ушул жардам бериши мүмкүн. Эң аз дегенде 1 ай ичип көрүш керек. Андан кийин демек жыйынтык байкалат. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жазып бериңиздер. Аны болсо сиздер тараптан келген суроолорду окушту улантмакчымын. Аппендикс жарылып 7 ай мурда операция болгон. Оору бузо кармасам болобу деген суроо болгон экен. Демек, ооба. Операциядан кийин 3 айдан кийин адам дээрлик толук кандуу болуп калат да, ошон үчүн ага эч кандай деле тыюулар болбойт. Балким жүк көтөрбөй туруш керек, 5-6 килограммдан ашык, 7-8 айга чейин. Андан кийин бул нерсе дагы сизге чектөө болбой калат. Оң тизем тепкичтен ылдый бассам ооруйт депсиз. Бул артроздун белгиси. Негизи эки түрдүү муун оорулары бар, жакшы билесиздер. Артрит жана артроз. Экөөнүн ортосунда өтө деле чоң айырмалар жок, бирок жакшылап маани бере турган болсок, муну сезип коюш кыйын эмес. Мисалы, артроз болгондо адамдын бир муун ооруйт да. Мисалы, бир тизе же максимум 2 тизе оорушу мүмкүн, жамбаш сөөк оорушу мүмкүн, бир муун оорушу мүмкүн, желке оорушу мүмкүн. Эгерде оору ошол бардык муундарда байкалса, жок дегенде 2 кол тең ооруп жатса же омурткалар толугу менен ооруп жатса, анда демек артритке көбүрөөк күмөн пайда болот да. Анан артроз көбүнчө кыймыл менен башталат. Ал эми артрит болсо айырмасы жок. Эртең менен оңгонуңузда деле ооруй бериши мүмкүн. Анан негизи айта турган сөздөр көп эле. Негизги айырмачылыктары ушундай. Мисалы, артритте температура менен коштолот, муун шишип оорушу мүмкүн. Ушундай нерселер бар. Артроздо болсо болгону оору эле. Башка симптом жок. Балким оору күчөп кетсе, кыймыл чектелет. Мисалы үчүн бир бутуңузда коксартроз бар деп коелу, аксап басып каласыз. Эгер коксартроз болсо, артритте мындай нерселер жок. Тизе бүгүлбөй ооруп жатат, кантип байланышам? Мага байланыш кылыңыздар келсе 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'tan жазасыздар. Башым ооруп, көңүлүм айланып, бир кызыктай эле болуп атат, эмне кылсам болот?
башым ооруп, көңүлүм айланып, бир кызыктуу эле болуп атам. Негизи бардык эле адамда ушундай нерселер болуп турат да, кээде байкалып турат. Бир аз күтүп көрүңүз. Баш оорунун дарысын ичип турсаңыз боло берет, 4-5 күнгө чейин. Мисалы үчүн кетанол, ушундай дарыларды ичип турсаңыз болот. Анан бул улана берсе, андан ары анда неврологко консультацияга барыш керек болот. Кээде ушундай да оору өтүп кетет. Ушул каналга катталуучу боло элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө подписацияны басып коюңуздар. Ошондо улам жаңы чыккан видеолорумду көрүп турасыздар. Тизе боюнча жооп бердимби? Тизе ооруп жатканда ревматолог врачка көрүнөсүздөр. Анан эки бара болбойм десеңиздер, тизени УЗИ кылдырып, рентген кылдырып, анан рахмат, жакшы аймерим өзүм. УЗИ кылдырып, рентген кылдырып, анан АЦЦП деген анализ бар. Ушул анализди тапшырып, ушуларды ала барсаңыз жакшыраак болот. Ошондо бир эле жолу барганда сизге дарылоо жазылып берилет. Моон ооруларына дары жардам береби? Эми чындыгында кээде дары дагы жардам бере албай калат. Таблеткалар, уколдор дагы жардам бербей калган учурлар көп эле кездешет. Бирок мындан жакшыраак арга жок, тилекке каршы. Ошол себептүү баары бир таблетка ичишиңиздер туура келет. Зобко эмне кылыш керек, айтып коесузбу? Эми мындай да, зоб деген бул чоң понятие. Мисалы, Ош шаары дегендей. Шаардын ичинде Сулайман тоо бар, Ак Бура бар, үйлөр бар дегендей. Ошо сыңар эле зоб дагы бул бир оору эмес, бир канча оору болушу мүмкүн. Андыктан сизге жардам бере алышым үчүн сиз мага келишиңиз керек, же болбосо телефон аркылуу төлөм алып байланышыңыз керек. Сизге ушул анча мынча анализдерди тапшыртам. Ошондон кийин зобдун кайсы түрү экендигин аныктап бере алам жана жардам бере алам. Эгерде мисалы сиз гипотироз деп айта турган болсоңуз, так жооп берип коюшум мүмкүн. Же болбосо эндемический зоб, же болбосо тиреотоксикоз, болезнь Грейвса деп ушундай оорунун так өзүн айта турган болсоңуз, сизге ушул багыт беришим мүмкүн да. Зоб деп койсоңуз, анда бул чоңураак түшүнүк болуп калат. Шпорамын, согончогум ооруп жатат. Шпора болсоңуз, кальций ичип туруңуз, кальций, витамин D ичип туруңуз. Анан мына сырткары бут кийимдин жумшагыраагын тандаш керек да, ыңгайлуураагын тандаш керек. Тамандарың кысылып калбаш керек. Тамандарыңызды массаж кылдырып турасыз. Ошол эң жакшы жардам. Сиз менен кантип байланышам? 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. WhatsApp'tan жазасыздар. Бирок голосовой жөнөтпөңүздөр, сиздерден сураш. Жөн эле жазсаңыздар, мен жооп берем. Буудайдын согун канча ичсе? Буудайдын согун канча ичсе, бир курс лечения болот. Бир курс лечения. Бул деген буудайдын согу эме эмес да. Кандай десем, дары эмес. Муну мисалы каалаганча иче берсеңиздер боло берет. Нанды канча убакыт жешим керек деп айтпайсыздар го, туура ошол сыяктуу эле буудайдын согун дагы каалаганча иче берсеңиздер болот. Анан өзү бул өтө пайдалуу. Витамин ичкиси келгендерге мен дал ушул буудайдын согун сунуштайт элем. Буудайды кантип ичебиз? Атайын ичүүнүн эрежеси жок. Болгону ашказан ооругандардын ашказанына балким зыян тийип калбасын, ток карынга ичкениңиздер жакшыраак болот. Оливка майын күнүнө канча ичүү керек? Күнүнө бир эле жолу бир чай кашык ичсеңиздер жетиштүү болот. Жана бул аркылуу албетте өзүңүздөргө чоң пайда алып келесиздер. Мунун өзүн ичпей салатка кошсоңуздар жакшыраак болот. Сиздер менен дагы Кудайым буйрса эфир кылабыз. Азыр кайра чыгышып керек болуп атат. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жаза бериңиздер. Жообун ошол Instagram
баракчасынан видео түрүндө ушул сиздерге жооп кылам. Андыктан суроолор болсо ошол жака жазып кое бересиздер.